Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bugun жоолугум менен сыймыгым деген иш-чара башталганы турат. Бул иш-чарада жоолук салгысы келип жүргөн кыздарыбыз жоолук салышат. Андан тышкары билимдүү устазалар өздөрүнүн кеп кеңештерин, насааттарын айтышат. Бул видеону тартып жаткандагы эң биринчи максатым бул иш-чарага катышпай калган эжелер, сиңдилер сиздерге бул жакта болуп өткөн маалыматтарды, жакшы кеңештерди ушул видео аркылуу бөлүшүп, жалпы аял затынын акылдуу, билимдүү болушуна мен дагы салымымды кошкум келет. Андыктан бул видеону аягына чейин көрүңүздөр, себеби өзүңүздөргө эң сонун маалыматтарды ала аласыздар деп мен силерге гарантия бере алам. Улуу Аллахтын ысымы менен баштайлык. Бизди жараткан Аллахка, мына ушул татыктуу болбосок дагы ушул жакшы күндү көргөзгөн Аллахка миң шүгүрлөр болсун. Жана биздин пайгамбарыбыз адамзаттын эң даанышманы болгон Мухаммад Мустафага салам-салаваттар болсун дейли. Бардыгыңыздардын көзүңүздөрдү жылтыратып, мына ушул жакшы кечеде жакшы бир самалатта көрүп атканыбызга абдан сүйүнүп кубанып отурабыз. Андыктан меникиндей сүйүнүч сиздерде дагы бар болгон болсо, бир катуураак кол чаап коюңуздар. Биз кечебизди баштайбыз. Аял оңолсо алам оңолот демекчи, айымдардын жоолук салынышы жалпы мусулмандар үчүн жакшы жашаан болду. Жоолук салынып намаз окугум келет деген кыздар көп болгондуктан бул кечени уюштурдук дейт Новопавловка айылындагы Токторбек мечитинин жамаатынын устазасы Мария Токтогазиева жана жеке ишкер Амаль Миранова. Канчалаган эжелер, сиңдилер мага кайрылышат эле, жазышат эле, эже ошо сиз жоолук салынат экенсиз, намаз окуйт экенсиз, бир кеңешиңиз керек эле, намаз окуйн деп ниет кылып аттым эле, балким мага намаз үйрөтөрсүз. Же болбосо ушу мен силерге окшоп, муслим эжелерге окшоп, мен дагы Кудайды таанып, Кудайдын жолуна түшүп, Кудайдын алдында парзымды аткарып жол киет элем деп айымдар көп кайрылат эле да. Кудайга шүгүр, мына ошентип отуруп анан башыбызга идея келген да. Мариям устазага ыраазычылык кат тапшырып коеюн. Ар бир иш бааланса туура болот, туурабы? Ойлоно берчимин да, ушул арасында жоолук салынат эле деп Амаль айткандай, баягы эже тинтет эле кантип намаз окуйм деп мага да ушуну кайрылып калчу да. Анан ойлой берчимин, ушу жамаатты чогултуп эле өзүм ушу дагы бир анча-мынча спонсор табылса, жоолук салып койсом кыздарга деген ушундай ниетим ушу көп жылдан бери жүргөн да, жүрөгүмдөчү. Анан эле карасам эле Амалдын проектиси чыгып калды да, аябай сүйүндүм, ушунчалык сүйүнүп, болгон чыккан передачанын баарын көрүп, спонсорлорду көрүп, анан ойлодум биз өзүбүз эле айылыбызга чыгып эле өткөзсөк болот турбайбы, ушунча көп эле кыздар табылат, бул жерде баары сурагандар көп деп. Анан ушул жерден аябай ыраазы болуп, анан мен Амалга жаздым да, кайрылдым да, кандай болот өткөзсөк депчи. Анан Амаль, ой, биз сөзсүз силерди поддержка кылабыз, белгиле деп ошондон бул идеябыз чыгып кетти да. Кеченин көркүн Ак Босого конушунун Ясир мечитинин медресесинин окуучулары ачышты. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabis, ya Basit, ya Khafiz. minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Болсун жалгыз Аллах өзүңө амал кылган арбир айткан өкүмгө мен кичине кыз болсом да татына Аллах түгө ушул жерге келүүмө ата-энеме ден соолук берип жараткан, алга сүйрөп үлгү болуп бараткан Аллах үчүн бир парзыман кутулуп алдыңарга келип бүгүн мен турам. Хиджаб кийүү, абратым бүт жабуу максатыма жеттим бүгүн мен дагы. Уюштурган бул жамаатка ыраазы. Аллах жардам аман болсун барысы. Парзаткан Аллах буйруду, жолборон. Токто, жолугу жок эле мусулмансың, намаз окуп жатпайсыңбы? Намаз окуп
жолу короңдоонуң эки жүздүүлүк. Эле эмне дейт? Жолу корунсоң, кемпирге окшоп каласың. Эле эмес, жаратканыбыз эмне дейт деп ойлончу. Жаңы жолук салынып, кеченин күнөөкөрү болуп жаткан эже сиңдилер ички сезимдерин жашырышкан жок. Сезимдер аябай жакшы болот. Сүйүндүм бир чети, өзүм деле каалап жүргөм негизичи. Ушу жол салынсам деп ниет кылып жүрдүм эле, анан бир күнү көрүп калдым. Жолугу мен сыймыгым дегенде эле сразу кайрылып, депчи сүйүнүп эле анан ушул күн Кудайга жеткизди. Кудай буюрса жол салынып, мындайында жол салынып, Аллахтын жолунда парстарын аткарып, аябай сүйүнүчтүү болуп отурабыз. Ушундай жакшы күн болуп отурат. Эсте каларлык жаратандар айтылгандай, бул өзү ургаачы кишилерге, эжелерге, сиңдилерге, апаларга, баарыбызга парс нерсе. Эле жүздү Алла таалам кечирсин. Аллахтын ырайымдуу, мээримдүү, кечиримдүү экен. Сиздерге бүт баарыңыздарга таазим. Кудайга шүгүр. Мына ушунча аял заты жолуга кириптирбиз. Бул дагы Аллахтын буйругу деп кабыл алдым бүгүн. Мен да чынында бүгүн жолуга кирем деп ойлогон эмесмин. Мени ушул бүгүнкү кечеге чакырган себепчи адам менин тайжеңим. Аллах сиздерге кыз болсун. Бир жума мага ушул чакырыгын берди да. Анан бир жумадан бери мен толгунуп да ойлодум. Эмне деп шылтып айтсам, эмне деп барбай калуунун жолуна мага тапсам. Бүгүн эртең менен өзү негизи намазды окуп эле жүрөм, бирок эртең менен багынан намазды окугандан кийин дагы тажиме дауыс ой жөнөтүп койсомбу, эмне деп шылтып айтып койсом, ушундай жанагы кыздардын аткарган эмесиндей болуп, ушундай жан дүйнөмө туйгу болуп атты да. Анан мен да сиңдимди чакырып койгом, ага да звонок кылган жокмун, барабызбы деп дагы айткан жокмун. Иши кылып эле оюмда эле бирдеке турат, бирдекени эле шылтап айтып, чындыгында мен өзүм бизнес эмесинде жүргөн аялмын. Жумушум аябай көп. Шылтап айтам десем шылтоо толтура болчу. Анан тайжеңимдин мага жиберип койгон галасы ойлору кулагымда жаңылып туруп алды да. Сен эмне министр белең? Сен президент белең? Сени ушинтип чайга чакырып, сыйга чакырып атса, бул Аллахтын буйругу деген сөздөрү менин кулагыма кетпей туруп алды. Болбосо эгерде ушул сөздөр мага айтылбаган болсо, мен дароо эле шылтоо тапмакмын да. Таап туруп, ошол жерден мен бүгүн иш-чарага кирбей калганга мага толтура шылтоо бар болчу. Келдим, мына жерден келсек, чындыгында мага салкын жайдын атын такси таппайт. Ушундай шайтан баспа салып атты чындыгында. Таппайбыз, таппай калдык деп кетип калды деп ушул жерден дагы эме болуп аттым да. Жок, эчтеке жазуу жок. Биз келдик, бирок таппай кеттик деп чалып кой деп атты. Бирок эмнегедир бирдеке мени жетелеп ушул жака алып кирип атты да. Эшиктен кирдим, менин ай буюма карабай бул жака алып кирип отургузуп, киргизип туруп, мен башыма жолду салып койду. Ошол жерден менин жүрөгүм тынчалды да. Ошол жерден менин жүрөгүм тынчалды. Жанагы уйгу болуп аткан нерсе ошол жерден токтоду да. Мен айттым, ушул нерсе мага керек болуп аткан турбайбы. Аллахыма шүгүр. Ошондон бери көзүмдөн жашым турбайбы. Ушундай дастаркон жайып берген, ушундай бизге жоолуктарды даярдап берген устазаларыбызга чоң рахмат айтабыз. Алла ыраазы болсун. Эже сизге чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Мен дагы насип этип аткам, тилеп аткам Кудайдан намаз окуп калсам экен деп. Мен студентмин, анан мен бул эже айтып кеткендей толтура эме чыкты да. Причиналар чыкты. Жок, окубайм, азыр убактым жок, бошой албайм депчи. Анан ошо Кудайдын буйруп койгон эмеси экен, атайын келдим. Чоң рахмат сизге, Алла ыраазы болсун, чоң рахмат. Иш-чарага конок болуп келген апалар, эжелер туура жолго багыттаган насааттарын айтышты. Салып турган инсанды ушул жолугу бейиштин төрүнө жетелеген болсун иншалла. Бул жөнөкөй нерсе эмес. Себеби мусулман аялдын ар бир кийиминдеги сантиметри бул динини таанытып турат. Бул ар бир кадам магазинге чыгып келебизби, башка жол менен чыгып келгенде сизге сооп, менин буйругумду аткар,
салынды деген соолуктарды дагы эстеп, Аллах Таалам бейиштин төрүнөн баардыгыбызга жай берсин. Эки дүйнөбүздө Аллахым ийгиликтүү, бактылуу кылган болсун. Мен аябай кубандым, чын аябай жүрөгүм сукуп турат. Кыздар, силер үчүн аябай кубандым. Жолуңуздар кут болсун. Жокпуз. Бүгүн Алланын буйругу аткарылып атат. Алланын буйругу аткарылып атат. Мусулман аялдар жабылып атат. Альхамдулилла. Кыргыздын кыздары ыйманга келип атат. Альхамдулилла. Биз аялдар көчөгө чыгып алып дават кылбайбыз. Биз мечиттерге барып дават кылбайбыз. Биз унчукпай эле ушу жолубузду таттынакар кылып салынып алып эле дават кылабыз. Кантип кылабыз? Мисалы, маршруткадан бирөөбүз бутубузду тейлеп кетти. Билип коебуз, жылмайып коебуз. Дават базардан бир жетегисти ушуп койду. Эмне кылабыз? Унчукпайбыз, сабыр кылабыз. Бул эмне кылганыбыз? Бул сабырлыктуу дават кылганыбыз. Чынбы? Жолдон бирөөнү өткөзүп койдук. Бул боорукерликти дават кылабыз. Бирөө садака сурады, садака берип койдук. Бул эмне? Бул мээримдүүлүктүн даватын кылып атабыз. Бүгүндөн баштап иштейбиз, кыздар, иштейбиз. Күнү-түнү ислам жолунда иштейбиз. Аллах Таала кадырлеп, жамандык жол менен жол салып, Аллах Таала сыйды сыйлады. Сый менен Мариямдай бир тууганды себептер кылды, пикир кылды. Кантемде аял заты жолуксанат деп. Аллах Таалам пикир кылганды ушунча аялга жолуктуп сагдырды. Силер жолуңар жок эмес бар. Аллах Таалам бул жерде силерди сыйы менен Мариямды себепкер кылып ушу жерге алып келип салды. Бул салган жолуңар пут болсун. Бул тарс жол. Силерди көрүп мен аябай сүйүнүп турам. Маанайыңыздар ушунчалык ачыктыгы. Себеби бул жерде эмне болду десе, Аллахтын Куранын көтөрүп чыгып, анын сөздөрүн ушу жерде ар бири тастыктап айтып амал кылгандарыңыздарга элдер албетте эмне болот десе, курсам болот. Себеби бул Аллахтын сөзү. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрү. Бүгүнкү жолукту парзет Айша устазабыз аябай толуктап айтып кетти. Жана да болсо бүгүнкү көрдүңүздөр мен эжемдин атын айта албайм, кайнежем болот. Ушундай кыздарды бапестеп, даярдап, исламга даярдап коюптур. Аллага шүгүрлөр болсун. Муну менен мен эмнени айтайын десем, мусулмандар бардыгыбыз бир тууган экенбиз. Мына баарыбыз Дордойду билебиз да, кичинекей пример. Дордойго эмне кылабыз десе, Сокулуктан, Байнамтоновго, Айтор Бишкектин кайсы жагынан болбосун, ошол маршрутка менен барабыз. Кайсы жерге десе, Дордойго барабыз, базарга. Ошол сыяктуу эле бүгүн сиздердин сүйлөп отурганыңыздар, ар бир кыймыл аракеттериңиздер, Аллах үчүн кылган иштериңиздер, Мариям эжемдин себепчи болуп, Миран өлкөнүн уюштурган иш-чарасы менен эмнеге келебиз десе, мусулмандардын барар жерибиз бир жер ислам экен. Биз мусулмандар дайым бири-бирибизди Аллах үчүн улуктап, Аллах үчүн Куранда аяттар келет. Силер досуңарды билгиле. Алар кимдер десе, Алла жолундагылар деп. Силер душманлар да билгиле дейт. Алар кимдер десе, Аллахка каршы болгондор. Мусулмандарды ким бузат? Ким жамандайт? Аллахтын Куранына каршылар гана. А сиздер, биздер бүгүнкү сүйлөп отурганыбыз бир гана Аллахтын сөзү, Аллахтын аяттары бардыгыбыз бир кылат экен. Аллах сиздерден разы болсун. Биз баарыбыз эжесиңдербиз. Жаннатта мусулмандар, муъминалар баарыбыз чоң бололу. Алла разы болсун. Сиздерден Аллах разы болсун. Эмне дейсизби? Өтө кубанып отурабыз, толкунданып отурабыз, көзүбүзгө жаш талды окшойт. Ушул жерде айтылган ар бир сөздөргө амин, амин деп отурдук. Ушул жерде биз урматтаган устазаларыбыздын келип жашнакай сөздөрүн айтып беришти. Бүгүнкү мына кеченин күнөөгөрлөрү деп коебуз. Жол салынган эжелер, сиңдилер, бардыгыңыздардан Аллах Таалам разы болсун. Ушул жолдо Аллах Таалам силердин кадамыңарды бекем кылсын. Кеченин соңунда ушул күндүн күнөөкөрлөрүнө жана конокторуна беликтер берилди. Анда дуа кылып коелу, бүгүнкү кечеги жыйынтып.
اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة رسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا يا رحيم واغفر لنا جميع ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله افتح الباب يا الله. Allah'ım özün bizge ilim eşiklerinde, iman eşiklerinde, rahmat eşiklerinde, iltimak eşiklerinde Allah'ım açık kılın. Ошол жерге келип берген ар бир эжелерибиздин, сиңдилерибиздин Аллахым кадамдарынан миңдеген соокторду жазып, Аллахым миңдеген күнөөлөрүн өчүргөн болгун. Ушул жерге жакшы ниетте келген баардык пенделериңден ыраазы болгун. Жамааттын дуасын кабыл кылам деген өзүңдүн убадаң бар Аллахым. Ушул жамаатыбыз менен дуа кылабыз. Ушул жердеги ар бир инсандын жүрөгүн Аллахым өзүң жазга толтургун. Ушул жерге келгендердин ар биринин үйүнө ынтымак бергин. Allah'ım elibizge, celimizge, başçılarımızga bardığına Allah'ım imanındı berip tura yolundan adaştırmagın, eli jerimizge tokçuluk, moçuluk bergin, ilimdүү, bilimdүү elderden kılgın Allah'ım, eli jerimizdegi insanlardan жүрөктөрүн жумшак кылып Allah'ım, бири-бирибизге болгон мээрим, махабатка толтурган болгон, ушул кечени уюштургандардын дагы Allah'ım соокторун эселеп жазган болгон Аллахым ушунун рахатын, ушунун жакшылыгын бул дүйнөдө дагы, наркы дүйнөдө дагы көргөн болсун. Биздин баардыгыбызды чакырып, ушул жакшы дасторкон жайнап, жедирип ичирген инсандарыңды Аллахым мындан дагы жакшы жамааттардын үстүндө, мындан дагы жакшы сыйлуу адамдар менен Аллахым иншаллах бейиште дагы периштелердин, пайгамбарлардын, сахабалардын катарында Аллахым сыйлуу конокторунда кылгын. Бардığınızlarga Allah'ım umraga, acıga barıp toyup dua kılıp, toyup zamzam içip gelip nasip kılsın. Uşul keçeni başlagan uşul Maryam eje kem bolgomuz, uulдарыңыз, кыздарыңыздын күнүн, жакшылыгын көрүңүз, иманын көрүңүз, жакшы өмүр сүрүңүз. Ушул алып баруучу Жанара Атабаева сиз менен көрүшкөнүмө кубанычтамын. Сизге дагы узун өмүр, үй-бүлөңүзгө iman, тынчтык, бала чакаңыздын жакшы күндөрүн Аллахым насип кылсын. Бардыгыңыздарга эми ушул жолуктарыңыздар жакшы амалдарга түрткү болуп илим алганга, сиздер дагы иншаллах ушул Ракыя устазадай болуп шакирт чыгарганга, жакшы амалдарды жасаганга, коомго, элге пайдасы тийген жолукчан аялдардан кылсын. Роббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва қина азабан нар برحمتك يا أرحم الراحمين.